Эгерде сиздин жашооңузда зордукталган ситуация же зордуктаганга аракет кылган ситуациялар болгон болсо, анда сиздин азыркы жашооңузга, ийгилигиңизге, акчаңызга, ден соолугуңузга, жашооңуздагы жолдошуңуз менен же жубайыңыз менен болгон мамилеге, өзүңүздүн ордуңузду табууда ушунчалык көп таасирин тийгизет. Анткени бул ситуация сиздин башыңыздан өткөндөн кийин сиз өзүңүздү көргүңүз келбей баштайт. Самооценкаңыз, өзүңүздү баалабай баштайсыз. Мен бул жакшы нерселерге татыктуу эмесмин деп өзүңүздү бааңызды түшүрүп баштайсыз. Именно ошондой ситуация сиздин башыңыздан өткөн үчүн өзүңүздө күнөөлүү сезим пайда болот. Мен ушундай ситуацияга кабылдым, мен күнөөлүүмүн деп өзүңүздү күнөөлөп жана ошол ситуацияга сизди кабылткан адам үчүн ошонун айынан башкаларга дагы капа болуп баштайсыз. Ушулардын баарынан арылуу үчүн бизде трансформация курсунда көптөгөн жакшы капачылыктан арылуу, күнөөлүү сезимден арылуу, өзүн сүйүү жана именно ошондойго болгон ситуациялардан арыла турган практикалар бар. Жана ошондой эле биздин мээбиз, биздин денебиз, биздин душабыз ошол ситуациянын баардыгын эсине сактап калат. Биз ойлойбуз, унутуп калдым деп. Жок, кайсы бир убакыт келгенде эле эсибизге түшө берет. Биз үчүн өзүнчө бир ачылбаган сыр, ачылбаган жан дүйнөнүн оорусу болуп сакталып кала берет дагы. Биздин ийгиликтерге кете турган, жакшы мамилеге кете турган, чоң акчаларга кете турган, бактылуу жашоого жашай турган энергияларыбыздын баардыгын ошол боль алып кете берет. Бизге ал нерсенин кереги жок. Биз именно ал больду сыртка чыгарыбыз керек. Анткени ал больдун ичинде күнөөлүү сезим, капачылык, өзүн сүйбөгөндүк, өзүн кабыл албагандык нерсенин баардыгы болгондуктан жанагы больду биз сыртка чыгарбай жүрө берсек, биздин жашообузда көптөгөн өзүбүздү жаман көргөн, өзүбүздү кабыл албаган, бизди күнөөлөгөн, бизди капа кылган ситуациялар кайталанып көрүнө берет. Сиз канчалык ал больду бир алып чыга албасаңыз дагы, акырындан иштеп, анткени кээ бирки ситуациялар бар, бир эле практика менен чыгып кетпейт. Эгерде өзүңүз менен, мисалы биз трансформация курсун 40 күнгө бергенбиз. Өзүңүз менен 40 күн бою ар түрдүү практикалардын жардамы менен иштеп, аз-аздан арылсаңыз, бир күнү больду, бир күнү капачылыкты, бир күнү күнөөлүү сезимдерди, бир күнү именно ошол ситуацияны, анткени бул ситуация бизге жөн гана зомбулук, зордук биздин жашоого жөн гана келип калбайт. Бул биздин сексуалдык жактан көптөгөн бизде запреттер болгон, тыюулар болгон. Бала чактан бизди көп нерсеге уруксат беришкен эмес, түшүндүрүп бизге айтышкан эмес. Ошонун баардыгын биз билбеген үчүн дагы бул нерсени өзүбүз жашообузда тартып алышыбыз мүмкүн. Эгерде биз ошонун баардыгын билип, түшүнүп, кабыл алган болсок, анда биздин мээбизде дагы түшүнүк болот дагы, биз жашообузда көп нерсени өзүбүз билбеген нерсени жашообузда тарта бербейбиз өзүбүзгө. Анткени биздин жашообузда кандай гана ситуация болбосун, жакшы ситуация болобу, бизге жаккан ситуация болобу, жакпаган ситуация болобу, баардыгын биз өзүбүз тартып алабыз. Кээ бирки себептери болот. Мисалы, зордук зомбулук, мисалы эркектер бизге тийишти, же зордуктады. Биз өзүбүз ошол нерсени чакырабыз. Мээбизде бизде мисалы программа болот. Күнөөлүү сезим деген мисалы ата энебиздин мамилесин көрүп калдык, же бирөөнүн мамилесин угуп калдык. Анан ошол нерсени биздин денебиз, мээбиз өзүнүн башынан да өткөргүсү келет дагы, күнөөлүү сезим болгондуктан, күнөөлүү сезимдин аркасында сөзсүз түрдө жазалоо болот. Мен күнөөлүүмүн, мен ушундай туура эмес нерсени жасадым, же угуп калдым, көрүп калдым. Мен сөзсүз түрдө бул күнөөлүү сезимден арылышым керек дейбиз дагы. Күнөөлүү сезим
арылыш үчүн жанагы ситуацияны өзүбүздүн жашообузга тартабыз. Туура ал убакта биз күнөөлүү сезимден арылдык. Ошол ситуация зордуктоо же зордуктоого аракеттер биздин жашообузда болду. Биздин жан дүйнөбүз, мээбиз аткарды, күнөөлүү сезимден арылды. Бирок эмне болду? Болду, өзүнө болду пайда кылды. Биринчи максатына жетти, бирок болду пайда кылды. Эми болдон арылганга дагы өзүбүз жардам беришибиз керек. Анткени болдун аркасында жазалоо жок. Ошондуктан биз күнөөлүү сезимден арылдык, а болдон арылганга бизде аракеттер болбойт мээде жана душада жана денеде. Ошондуктан сөзсүз түрдө болдон арылганга аракет кылыңыздар. Бул болдун жаман жери биз өзүбүздүн программада өзүбүздүн жашообузда эле алып калбастан өзүбүз кийинки өзүбүздүн поколенияга, балдарыбызга именно ушул нерсени берип жиберебиз. Мен өзүмдүн тажрыйбамда ата тек, эне тек менен иштегенде именно ушундай ситуацияга кабылган биздин чоң энелерибиз, эжелерибиз, тайнелерибиздин ушундай ситуациялары зордукталган же зордукталганга кабылган да, ушундай эч кимге муну эч ким айта албайт, эч кимге сырын чыгара албайт. Ал нерсени бул жагында көтөрүп жүрө берет дагы. Кванттык поледе маалыматтардын баары сакталып калгандыктан балага берип жөнөйт, берип салабыз. Балага беребиз, кызыбызга беребиз. Бул мындайча айтканда сыр, биздин энергиябызды алган боль да. Ошондуктан биз өзүбүздөн эле жок кылыш үчүн трансформация курсунун жардамы менен өзүңүздөр менен иштесеңер, бул көйгөйдөн оңой эле арылсаңыздар болот. Анткени мен тажрыйбамда мындай кыздар менен көп иштедим. 5 жаштан, 8 жаштан бойго жеткен убакта дагы ушундай зордукталган ситуациялардан арыла албай, көйгөйлөрүн эч кимге чыгара албай жүрүшүп, мага келгенде именно ошол практикалардын жардамы менен көйгөйлөрдөн арылып, бойлордон арылып, жашоосунда жолдоштору менен мамилелери оңолуп, жумуштарынан алдыга кетип, акчалары көтөрүлүп, балдары менен ушунчалык мамилелери жакшы болуп кеткен ситуациялар аябай көп болгон. Бул нерседен арылганга толук мүмкүнчүлүк бар. Иштесеңиздер болот. Бул сиздер үчүн орусча айтканда приговор эмес, жазалоо эмес, төбөлүккө жазалоо эмес. Бул болгон эле сиз өзүңүз кандайдыр бир күнөөлүү сезимдин айынан эле өзүңүзгө тартып алгансыз. Мүмкүн эркектин мээрими жетишкен эмес, же атанын мээрими да жетишкен эмес. Ошондуктан эле биз өзүбүзгө ушундай ситуацияларды тарта беребиз. Бул жерде эч кандай жаман нерсе жок. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүңүз менен иштеп, бул сезимдерден арылып, бул жан дүйнөңүздүн оорусунан арылып, жашооңуздун жарык күнүн, жакшы күндөрүн, бактылуу күндөрүн көргөнгө толук татыктуусуз. Анткени биз бул жашоого душабыздын максаты менен, өзүбүздүн ата тегибизден келген программасы менен жашагандыктан, ошолордун эле негизинен гана өзүбүзгө тартып алган ситуация дагы болушу мүмкүн. Эч кандай кыйынчылык жок, оңой эле практика жасап эле арылып койсоңуздар болот. Сиздер үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр азыркы убакта трансформация курсунда берилип жатат. Пайдаланыңыздар, бактылуу болуңуздар. Менин практикамда именно зордуктаганга кабылган кыздар көп болду. Алар ойлоп жүргөн, болду мен мисалы 30га чыктым. Ушул бойлумду, ушул сырымды эч кимге айтпастан бул жашоодон өтүп кетем деп. Кудайга шүгүр, азыр сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ал кыздар менен кандай иштештим? Мен аларга болгон өзүмдүн курсумду бердим, практикамды бердим жана колдоомду бердим. Мисалы 5 жашынан баштап 8 жашка чейин жакын тууганынан зордуктоо алып, эч кимге айта албай, чоң энесинин колунда жүрүп,
именно ошол ситуациядан чыга албай жүрүп бирок азыркы убакта жашоосунда ошончолук жакшы окуу жайды бүтсө дагы, жакшы жетишкендиктерге аракет кылайын десе дагы бирок жетише албай, мамиле тараптан дагы жакшы эмес, зарплатасын дагы көтөрө албай жаткан моментте мага келип кайрылып калды. Мен ушундай ситуацияда болгонмун, эже кандай кылсам болот деп. Биз ал жерден биринчи иерархиясын көрдүк. Бул ситуация каяктан келген, чоң атасы тараптан, атасы тараптан келгенин көрдүк дагы. Айттым мен өзүң менен жакшылап иште, именно ошол практиканы жасап, кимден ошол ситуацияны алган болсоң, мисалы зордукту алган сайын канчалаган болдор ошо булчукта ички дүйнөдө топтолуп калат, ошонун баардыгын чогултуп туруп, ким сени зордуктаган болсо ошол адамга кайтарып бергенге аракет кылган соң, ал кыз өзү менен аябай жакшы иштеп, именно ошол болдордун баарынан арылып, кийин жашоосунда өзү каалаган зарплатага чыкты, өзү каалагандай жигитке турмушка чыкканга даярданып атты. Жана ийгиликтери күндөн күнгө көбөйүп, маанайдагы өзү айткандай, как принцесса катары, ханыша катары жашаганга чоң жолдор ачылды. Жана дагы ошондой эле ситуациялардын бирин эскерип кетсек, мен мындай ситуация эч кимде болбошун каалайт элем, бирок башыбыздан өткөн соң эмне кылабыз, кабыл алабыз. 8 жашынан баштап үйүнө келген эле жакын тааныштар ошол үйдө жашап жүрүп эле, ата энеси бир жакка кеткенде кызды зордуктап, бир эмес дайыма акырындан дайыма зордуктаган өтүп кеткен. Ал кичинекей кыз эмне деп айта алат, эчтеке деп айта албайт, эч кимге айта албайт, эмне үчүн? Анткени бизде деген зордуктоо жөнүндө айтканга болбойт, өзүбүздүн ичибиздеги көп нерсени айта албайбыз, тартынабыз, коркобуз, уялабыз. Ал кыз ошентип жүрө берет дагы, 8 жашынан баштап уже сабактан аркага кетип, өзүн чүнчүп, маанайы түшүп, өзүнө болгон ишенич жоголуп, баардык жактан жашоосунан өзүн өзү аркага тартып баштайт. Анан турмушка чыгарга аз калганда эжелерине, жакын эжелерине айтат, мен молдого барсам окшойт, дем салдырсам окшойт деп молдого барганда, молдого болгон чындыкты айтып берет. Ушундай ситуация болгон, менин башымдан өткөн дегенде, бул жерде молдону күнөөлөгөн түгү эмес, адамдык сабаттан болуш керек. Макул, анда мен сага дем салайын дейт дагы, дем салып отуруп, анан бир күнү ал кызды именно сексуалдык катнашка чакырат. Эми ойлоп көрүңүздөр. Балалыктан алган боль и кошумча дагы чоң кишиден дагы боль алды. Турмушка чыгайын деп жаткан кезинде. Ошентип жатып турмушка чыгыптыр, 2 балалуу болуптур. Бирок дагы деле бул жакта боль бар, ата энесинин алдында күнөөлүү сезим, өзүнүн алдында күнөөлүү сезим, балдардын алдында күнөөлүү сезим, өзүн көргүсү келбейт, өзүн жаман көрөт, өзүнө жини келет. Эмне үчүн менде мындай ситуациялар болду? Эмне үчүн мен жаралдым? Эмне үчүн менин башымда мындай ситуациялар өтөт деп, мындайча айтканда ал кыз өзүн жеп баштайт. Ал кыз менен дагы иштегенде болгон эле ошол трансформация курсундагы практикаларды бердим. Ал кыз жашоосундагы ушул көйгөйдөн арылыш үчүн аябай өзү менен жакшы иштеген соң, баардык күнөөлүү сезимден арылды. Жолдошунун алдында өзүн жакшы сезип, биз муну атайын айтып атам го, өзүбүздүн жашообузга атайын тартпайбыз. Бул нерсе өзүнөн өзү кантип келгенин, кантип биздин башыбыздан өткөнүн биз өзүбүз да байкабай калабыз. Бирок бул нерсени оңдогонго азыр дагы сонун мүмкүнчүлүктөр бар, оңдосо болот, арылса болот. Ошо менен ал кыз ушул убакта, ушул учурда практикаларды дайыма колдонуп, кандай максатына
жеткенге ден соолукта, мамиледе, балдарын жакшы көрөрдө, жолдошу менен жакшы мамиле курууда, алдына чоң максаттарды коердо, практиканын баарын колдонуп, ички болдон ичиндеги катып жүргөн сырлардын баардыгынан арылып, азыркы убакта үй бүлөсү менен чогуу бактылуу жашап жаткан кези. Ушул сыяктуу эле жашоосунда мындай ситуациялар көп кездешкен агайымдарыбыз бар. Алар ичиндеги сырларын эч кимге айта алышпайт. Биз ойлойбуз, эң жакын адамдарыбызга туура ишенебиз, бир тууганыбызга ишенебиз, башка эркектерге ишенебиз, бирок кээде ушундай ситуациялар биздин башыбызда боло берет. Башыбыздан именно зордуктоого жасаган аракеттер кантип өткөнүн өзүбүз дагы сезбей калабыз. Ал нерсе өткөндөн кийин, ал нерседен көйгөй болуп, боль болуп калгандан кийин кантип арылам деп изденип келе беребиз. Сөзсүз түрдө бул нерседен арылуу керек. Бул нерсени зордуктоо, мен насилие болдум деген болдон сөзсүз түрдө арылып, өзүбүз менен иштеп, сөзсүз түрдө жок кылыш керек. Жана ошондой эле менин практикамда мындай ситуациялар аябай көп болгон. 6 жашымда мага өзү негизи запросу кредиттен арылуу, карыздан арылуу деген запрос менен келип калды. Анан биз алгыс менен биринчи диагностика көрөлү деп сүйлөшүп отурганда эле алгыс айтып калды, диагностика жасап жаткан учурда именно боль дегенде эле мен 6 жашымда балдар менен ойноп жатып эле билбейт элек дейт, бул нерсе жаман экенин билбей эле балдар бири-бирибиз менен ойногонбуз дейт. Ошол ойноп жаткан убакта алгыс өзүнүн намысынан арылган, кыздыгынан арылган. Ошол менен үйүнө келип айткан, үйүндөгүлөрдүн баары алгысты именно сен эмне үчүн бул нерсеге бардың деп, 6 жаштагы бала эчтекени түшүнбөйт, бирок баардыгы алгысты күнөөлөшкөн. Күнөөлүү сезим менен жашай берип, азыркы жашоосунда карыз болгон. Биз ойлойбуз, карыздан арылуу, чоң акчаларга чыгуу десе эле биз ошол акчалар жөнүндө иштейбиз деп. Жок, именно биз жан дүйнөбүздүн оорулары менен, жан дүйнөбүздүн сырлары менен, жан дүйнөбүздүн бактылуулугу менен иштесек эле биздин жашообуз башкача болуп өзгөрөрүн биз байкабайбыз, ал жөнүндө ойлонбойбуз. Биз ошол кыздын күнөөлүү сезимдеринен балалык кезде адашып жасап салган иши үчүн өзүн күнөөлүү сезип калган сезимдерден арылган соң эле $7000 бир тууган байкесине карыз экен эле. Эмне үчүн? Анткени ал кыз бир тууган байкесинин алдында өзүн күнөөлүү сезип атпайбы? Сен эмне үчүн бул нерсеге бардың деп ошол байкеси урушкан да. Азыркы жашоосунда, үй бүлөлүк жашоосунда күйөөсү биз иштегенден кийин, практиканын жардамы менен алгыс күнөөлүү сезимден арылгандан кийин байкесине болгон карызын тез эле берди, жолдошу менен мамилеси дагы жакшырып, баардыгы мындайча практиканын жардамы менен эле көйгөйлөрүнөн арылып, ар тараптан өнүп өсүп жаткан кези. Күнөөлүү сезимдерден арылган соң, капачылыктан арылган соң, өзүн сүйүп, өзүн кабыл алган соң, мамилеси жакшырып, каалаган акчасына жетип, карыздарынан кутулуп, жана бул жашоодогу ордуларын таап, бактылуу болуп жашаганга толук мүмкүнчүлүктөрдү алышып, жана бактылуу болуп жашап жатышат. Эгерде сиздерде ушундай ситуациялар болгон болсо, сөзсүз түрдө менин директиме жана биздин менеджерлерге кайрылыңыздар. Алар сизге сиздердин көйгөйүңүздөрдү унуттуруп, бактылуу жашата турган трансформация курсу жөнүндө толук маалымат берип, жана сиздерге жардам берет. Мен баарыңыздарды күтөм.